Карабулак каналыны былтыры эмеге алыш керек эле. Аскарбек Сапарбекович, суу департаментinin балансына өтүш керек эле да. Карабулак, Баткен район, Карабулак деген 23 километр канал бузулуп бүткөндө. Былтыр барганбыз ал жерге. Ошону азыр ошол кандай состояниеде? Маалымат берип. Анан 23-жылы өзүңүз баланска алып, толугу мен 23 километрди мен оңдоп түздөп берейин дегенде, тигилер көнбөй койгонго, жанагы өздөрү 1-2 километрин куруп, бүтүп анан кийин өткөрүп берели деп. Азыр кандай состояниеде ошол? Урсатпы? Да. 2 километр каналын бүтүштү, жана коомдун өзүнүн акчасы менен, айыл өкмөтү. Бүтүрүп, анан кийин бизге өткөзөбүз деп, азыр күтүп атабыз ошо чечимин. Ошону силер эме кылып туруп өткөрүп алгылачы, себеби деген ал жерде эл былтыры вообще эле суусуз калды да. Аябай чоң суу келет тиги тоо жактан. Ошонун баардыгы эмеге шагалга сиңип жок болуп атат да. Ошону карап койсоңуздар, ушуну быйыл кандай кыласыздар, өткөрөсүздөрбү? Ушуну көңүл буруп эле өткөрүп алыңыздарчы. Султан Кадырович мындай болуп атат да, тиги айыл өкмөтү бизге ошол документтерин даярдап эле кат берип койсо эле болду эле. Калган биз өзүбүз бүтүрүп алабыз. Ошону мен да сүйлөшөйүн, сиздер да андай айтып эле эме кылыңыздар, себебиден ошондой саясат жүргүзүп атпайсыңар. Бүт бардыгы суу эмелерини, ресурстарын өзүңөргө өткөрүп, акчасын да өзүңөр аласыңар да. Быйылкы жылга 64 объект жанагы ушундай каналдарда, насосный станцияларда 64 объектин өткөзүлүп атат. Ошону да өткөрүп алды. Былтыр эле чечкенбиз го, өткөрүп алыш керек деп. Ошону инициатива көтөрүп эле саясатыңарды жылдыра бербейсиңерби? Бул силердин саясатыңарды биз эми өзүңөр көтөрүп атпайсыңар буну. Район менен байланышып айыл өкмөтү сүйлөшөлүчү, биз тездетели. Анан хорошо, ошону эме кылып, ушунда көңүлгө алып койсоңуздар, Сапарбекович, бүтүрүп койсоңуздар.